Илим жана зикир. Зикир 62. Анас бин Малик радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының биринен: "Эй баланча, үйлөндүңбү?" деп сурады. "Жок, Аллага ант берем, үйлөнөргө эч нерсем жок, эй Алланын элчиси" деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эмне, Ихлас сүрөсүн билбейсиңби?" деп сурады. Ал: "Билем" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал Курандын 3/1 деди да: "Иза жаа насруллах" сүрөнү жат билбейсиңби деген суроо узатты. "Билем" деди ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал Курандын 4/1 деди. Анан: "Кул я айюхал кафирун" жат билесиңби деди. Ал киши: "Ооба, жат билем" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул дагы Курандын 4/1 барабар" деп айтты. Андан соң: "Иза зузилатил арду" сага жатпы деди. Ал киши: "Ооба, жат" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул сүрө Курандын 4/1 барабар" деп айтты. Сөзүнүн учугун улап: "Үйлөн, үйлөн" деди. Анас бин Малик радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынын биринен: "Эй баланча, үйлөндүңбү?" деп сурады. "Жок, Аллага ант берем, үйлөнөргө эч нерсем жок, эй Алланын элчиси" деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эмне, Ихлас сүрөсүн билбейсиңби?" деп сурады. Ал: "Билем" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал Курандын 3/1 деди да: "Иза жаа насруллах" сүрөнү жат билбейсиңби деген суроо узатты. "Билем" деди ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал Курандын 4/1 деди. Анан: "Кул я айюхал кафирун" жат билесиңби деди. Ал киши: "Ооба, жат билем" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул дагы Курандын 4/1 барабар" деп айтты. Андан соң: "Иза зузилатил арду" сага жатпы деди. Ал киши: "Ооба, жат" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул сүрө Курандын 4/1 барабар" деп айтты. Сөзүнүн учугун улап: "Үйлөн, үйлөн" деди. Тирмизи. Пайдасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткысы келген нерсе: сенде ушунча сүрө жат бар туруп, кантип кедеймин дейсиң? Сен кедей эмессиң. Үйлөнсөң болот. Үйлөн дегени.